Erkekтерге 3 насаатты айтпасам болбойт. Биринчиси чечкиндүү бол. Кандай учур болбосун, кайсыл учур болбосун, өзүңдү жоготпостон акыркы чекитти, ортодогу кызыл чекитке бергенди, акыркы чечимди чыгара бил. Бүгүн кээ бир иште, бизнесте, жашоодо көп өтө мен жеке өзүм да көп кездештирип атам. Катындан бетер да. Баягы бир маселени чече албайт. Лох мындайча айтканда. Бир нерсеге чечкиндүү эмес, дароо чечпейт. Ойлонуп жүрө берет, же бир нерсе болуп жүрө берет. Же дароо кылам деп айтып койбойт, же кылбайм деп айтып койбойт. Же кылбайм десе дароо мен башканы айтып кылышым керек. Кылбайм деп дагы айтып койбойт. Кылам деп үмүттү берип коюп жүрө берет ушинтип. Бир чечкиндүү эркектер азайып кетип атат да. Катынан бетер ишенсеңиз. Ага чыдаган катыныга рахмат дейсиң да. Урматтуу, ошондуктан урматтуу эркектер майда болбош керек, чечкиндүү болуш керек. Келип катынга окшоп, кээ бирөөлөр ушинтип мынау не, анау не деп чозулган эркектер өтө көп да. Майда болбош керек. Эркек кичине олуттуу, сүрдүү, чечкиндүү болуш керек, урматтуу эркектер. Бүгүн айтышып катын менен тең болуп жүргөндөр жок эмес. Ошондуктан урматтуу эркектер, азамат жигиттер эркек болуш керек. Кайсы Батырдыкөлдүн катыны менен тең айтышып, ырдашып, бакыр-чакыр кылып жүргөн. Андай эмес, жок. Падышаларды дагы бүт тарыхтагы эмелерди карасаң, бүт сүрдүү болуп, ойлонуп турган падышаларды көрөсүң. Сүрөттөгөн учурда да ошентип сүрөттөйсүң. Неге? Сүрдүү, олуттуу. Ар эки сөздө тамаша кыла бербейт. Эркек киши ушундай ар бир сөзгө жыпырык болуп күлө бере турган, айлар менен айтыша турган болбош керек. Эркектин өзүнүн нугу, өзүнүн сүрү, өзүнүн жыты болуш керек, урматтуу эркектер. Үйгө кирген учуруңда сен маанайың майрам болуп кетиш керек негизи. Бүгүнчү эшиктен кирип кире электе ызы чуу башталат да. Урматтуу, туура, кыйын. Азыр бизнести кылам десең дагы, бир иш кылам десең дагы өтө кыйын. Андан арыш керек, мээрден уруксат алыш керек, бир нерсе коем десең дагы бирдеке айтып кыйынчылык өтө көп. Бирок эмне кыйынчылык болбосун, баягы оозу бош кээ бирөөлөргө окшоп ар кимге айта бербе. Болду, муну болду. Бир проблема бар да. Муну сен билдиң. Сен кайгырдың, сен сарсана болдуң да. Ушул жетет. Аны барып аялыңа айттың. Аялың дагы сенден көрө көбүрөөк ойлонот. Ушул эле проблеманы сен апаңа айттың, апаң 1000 жолу ойлонот ошол нерсени. Ичиңе жутканды бил. Ичиңде жоготконду бил. Ал жоголот, келет кетет, бирок апаңда көп кыйнайсың бул маселеңди айтып. Ошондуктан көп нерсени айтып, алжырап, былжырап сүйлөй бербе. Кээ бирөөлөргө салам алейкум, кандайсың деп койсоң, бүт проблемасын айтып жагат да. Мен ушундай деп. Эркек киши сүрдүү, чечкиндүү болуш керек, чекитти кое билген. Кээ бирөөлөр сөздө эле бүтүрөт. Сөздө өтө көп. Сөздө аны кылам, муну кылам, буну кылып берем, аны кылып берем деп сөздө өтө көп сүйлөгөн эркектер бар. Бирок иш үстүндө эч нерсе келбейт да. Баягы чозулган зыбачкага окшоп жүрө берет. 1-2 болбойт. Бир нерсени чечкиндүү болуп, аракет кылып, баягы аял киши дагы өзү каалайт ичинен. Табияттан ошондой жаратылган, бирөөгө баш ээ турган кылып жараткан Кудай Таала аял кишини. Бирок кээ бирөөлөр бүгүн кассада аял киши, байракта аял киши кармап атат да көп семьяда. Неге эркек киши лох болуп калды? Эркек киши чечкиндүү эмес, эркек киши бир нерсени оң тараптуу кыла албай калды. Аялың тапкан акчага кийинсең, аялың салган үйдө жашасаң, аялың алып берген машинаны минип атсаң, анан урматтуу мусулман бир туугандарым, эркек болуш керек да. Ушунчалык дагы ылдыйлык болобу, ушунчалык дагы төмөндүккө барыш мүмкүнбү? Кээ бир бүгүн текин кор дейт да. Текин кор. Бекерге жүгүргөн эркектер көп мындай пайда болгон да. Байдын кызыга үйлөнөм деп. Сен кичине мындай ойлонуп иш кыласыңбы? Дегин келет. Үмүт кылып күтүп, макул ошо байлыгы менен келген кыз сага бакыт алып келеби? Жок. Качан сен өзүң бир кыйналып бир нерсени алган учуруңда, кыйналып жеткен учуруңда ошол нерсе болуу болот. Ошондуктан негизи эле бирөөнүкүн урдап келип, жеп уктагандарга таң калам мен. Кантип уктайсың? Бирөөнүкү ал.
бирөөнүкүн аманатын уурдап келип баласын озго рызкы кылып салып аткандар, нан кылып салып аткандар кантип ойлонбойт дейм да. Ошондуктан урматтуу жигиттер, замат жигиттер, ойлонуш керек маселелерде чечкиндүү болойлу, алга аракет кылайлы.